Бұл видеода біз Bilimot KG сайтындағы ЖРТ химия курстары менен таанышабыз. Биякта ЖРТ химия боюнча силер бардык сабактар деген бөлүмгө барсаңар, 4 4 эмне деп коебуз? 4 бөлүм көрүп атасыңар. Химия 8, 9, 10, 11 класс деген. Биз мисалы химия 8 классты бул 1-8 апрель арасы видеолор жарыяланат. Химия 9 класстыкы 9-15 апрель арасы жарыяланат. Мисалы химия 8 класстын темаларына киргенде, бул жакта ушул темалар боюнча видео сабактар бар. Анан ошол ар бир видеолор качан даталарда жарыяланышы жазылып турган. Биринчи теманыкы 1 апрель күнү жарыяланат, экинчи теманыкы, үчүнчү теманыкы баары 1 апрель күнү жарыяланат. Андан кийинки темалар 2 апрель күнү, 3 апрель күнү болуп баары жазылган. Анан бир суроо чыгат да, эмне үчүн дароо эле баарын жарыялап койбойсуңар депчи. Ал суроого жооп, бул химия курстар чынын айтканда немеден бери даярдалып келет? Январь жок. Мурдагы жайкы каникул. То есть августта июньда баштадым же июльда баштадым да. Ошол убактан бери даярдалып келет. Башында 2 адам болуп иштедик, азырда кайра өзүм дагы улантып атам. Биздин бул сабактардын баарынын мазмуну, анан материалдары видеого өтө турганчалык кылып түзүлдү, суроолору түзүлдү, бирок эмне боло элек? Видео болуп кире элек. Видео форматында киргизебиз деп канча аракет кылып жетише албадык. Азыр эмне болду? Материалдарыбыз бүтүп, видеолорун тартып атабыз. Ошондо силер менен параллельно видеолорун киргизип, силер бияктан видеолорду көрө бересиңер. Биз бияктан өзүбүз дагы тартып, биздин бар суроолорду киргизе беребиз. Биякта азыр каерге чейин кирип бүттү? Мисалы, 3 темага чейин 1 апрелдин видеолору кирип бүттү. Анан 4 тема, 5, 6 темалардын видеону тартыш калды, бирок арканкы материалдары, калган темалардын материалдары даяр. Ошондуктан бул видеолор белгиленген даталарда гана чыгат. Анан ар бириде практикалык тест деген бөлүмдөр бар, анан видеолор бар. Мисалы, 3 теманын атомду бөлө албайбызбы деген видеосу бар. Ушундай видеосу бар. Анан кийин практикалык тесттери бар. Практикалык тестке киргенде эмне болот? Биякта жөн гана музыка чыгат, анан астында силерге тест деген кнопка чыгат. Ошол тест деген кнопканы бассаңар, мындай суроолор чыгат. Анан бул суроолорду иштейсиңер. Иштегенде анан текшерсе болот. Мисалы, мындай. Анан текшерүү деген кнопка бар. Аны менен текшересиң, ката чыгардың дейт. Жоопту көрүү же кайрадан да иштеп көрсөң болот, же чыгарылышын көрсөң болот. Бияктан чыгарылышын көрүү деген менен. Ошентип бул тесттерди иштесек болот. Дагы кандай немелер болот? Биз ар бир видеодо теманы үйрөнгөнчө суроолорду дагы бир аз иштеп кетебиз. Анан практикалык тесттер деген жерде дагы тесттерди иштейбиз. Анан кийин дагы ЖРТдагы суроонун түрлөрү деген дагы суроолорду айтып кетем видеолордун ичиндечи. Ошондой суроолорду дагы анализдеп, ЖРТнын суроолорун анализдеп иштеп кетебиз. Ошондуктан анан мисалы мындай болот. Силер 1 апрель, 2 апрель, 1 апрель жарыяланган видео, андан кийин качан сатып алсаңар дагы ачык бойдон кала берет. Мисалы, силер 2 апрель курсту сатып алган болсоңор, анда 1 апрелдин курстарын көрө аласыңар. 3 апрель күнү сатып алсаңар, анда 2-1 көрө аласыңар. То есть бир видеого сайтка жарыялангандан кийин кала берет. Мисалы, силер видеону алдыңар, 1 апрелдики 1 апрель күнү көрдүңөр, 2 апрель күнү дагы 1 апрелдин видеолору удалить этилип кетпейт. Сайтта тура берет. Силер 45 күн ичинде каалаган убакытта кирип кайра көрө бересиңер. Бир жуманын ичинде мунун видеолору чыгат. Андан кийин химия 9 класс деген чыгат. Химия 9 класстын даталары 9-15 апрель күндөрү. Анан химия 9 класстын видеолору көрүп аткан учурда дагы химия 8 класстын видеолору силерге ачык бойдон кала берет. 45 күн сатып алган күнүңөрдөн баштап 45 күнгө чейин силерде ачык бойдон тура берет. Башка вроде дагы бир суроо келет силерде. Мисалы, мен 8 классты билем темаларын, 9 класстыкын сатып алайынбы, 8 класстыкын албай эле турсамбы деген суроолор болсо, балким болушу мүмкүн. Силер карап көргүлө, бирок менин эң сунуштаган темам бул ЖРТ химия 8 класс, анан ЖРТ химия 9 класс. Бул экөө химиянын немеси. Химиянын фундаменти, өзөгү деп койсок болот да. Силер буларды түшүнбөсөңөр, химияны жаттап жүрө бересиңер сыяктуу да.
жрт химия мисалы 10 класс бул не? Органика. Органиканы силер бир аз билишиңер мүмкүн. Биякта да 1-2 маанилүү топиктер бар, темалар бар. Алар орбиталдар жөнүндө, башка нерселер жөнүндө. Эң биринчи сунуштаган нерсем бул не болмокчу? жрт химия 8 класстын силер кайсы темаларын жакшы билишиңер керек. Бияктан атомдор кантип заряддалат, электрон саны эмне үчүн маанилүү, анан биякта ачарчылык, тойгончулук деген бар да. Булар ушул темалар Лewистин структурасы деген. Химиянын өзөгү деп койсок болот да. Ошол темаларды жакшы билип алсаңар, конечно, өзүңөргө жакшы дегендейчи. Анан жрт химия 9 класстын темаларын көрөлү. жрт химия 9 класста кайсы темалар менин оюмча абдан маанилүү? Булар атом чоңбу, ион чоңбу? Бул бир аз татаалыраак, бирок негизи бул типтеги дагы ортодо суроолорду көргөнмүн. Анан кийин бирикмелерди кантип атайбыз? Иондук байланыштар бул тамак берүү, алуу аркылуу байланышат. Химия жана геометриянын байланышы бул бир аз татаалыраак, кызыктуураак тема. Силерге эң маанилүүсү, мисалы реакциялардын түрлөрү алар теңдейбиз дегенди мектепте үйрөнүп алышыңар мүмкүн. Бирок кислота, туз, алардын түрлөрү, алардын реакциялары дегендерди мектепте балким үйрөнө аласыңар. Бирок силер мектепте кайсыны жакшы үйрөнө албашыңар мүмкүн. Мектепте менин оюмча атом чоңбу же ион чоңбу дегенди, анан бирикмелерди атаганды үйрөнө аласыңар. Мектепте үйрөнө аласыңар дегенде, мен көргөн окуучулардын көпчүлүгү ошол темаларды билет дегендейчи. Анан дагы жрт химия 10 класска баралы. жрт химия 10 класста биякта кайсы тема абдан маанилүү? Биякта менин оюмча эң маанилүүсү бул көмүртектин химиясыбы? Пи сигма байланыштар деген тема бар. Ушул тема абдан маанилүү. Себеп дегенде бул органиканын өзөгүн түзөт да. Анан калган алкан, циклоалкан, алкен деген нерселерди, буларды пи сигма байланыштар деген нерсени түшүнүп алгандан кийин оңоюраак болот да. Сөз эмне жөнүндө болуп атканчы. Анан чыныгы жрт тестте дагы пи сигма байланыштар деген жөнүндө көп келет. Эмне үчүн? Бул тема органиканын өзөгү. Эгер сен муну билбей туруп биякты окуган болсоң, анда сен жөн эле жаттап алдың да, менин оюмчачы. Ошон үчүн булар дагы рахматташыбыз керек. Акылдуу, жакшы суроолорду берет да. Жөн эле жаттай турган, кыйнай турган суроолорду бербейт. Анан жрт химия 11 класска кирип карайык. жрт химия 11 класста кайтма реакциялар кайсы жагы оор? Буларды термодинамика, кинетика. Чынын айтканда, булардан лабораториялык иштер жөнүндөгү нерселерди бир аз жакшы кайталашыбыз керек. Ал үчүн биз буга чейинки темаларды билишибиз керек болуп калат. Анан кийин кычкылдануу, калыбына келүү реакциясы көбүрөөк маанилүү. Кинетикадан дагы немелерди берип коет, графиктерди берип коет, по идеячи. Бирок мына металл эместердин касиеттери, металлдардын касиеттери деген булар китептен туруп эле өзүңөр окусаңар түшүнө аласыңар да. Бирок башка темаларды окусаңар түшүнөсүңөр, бирок до конца түшүнүш бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн. Ошон үчүн видео сабакты алган пайдалуураак да.